Шейшемби күнгө алынган жаңылыктар топтому менен тааныштырып, студияда мен Болот Капсалаң, саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги, куткаруучулар кайтып келишти. Айыл чарба, дыйкандарга арзан май таратылат. Түркия, байрактар эми башка убакытта колдонулат. Каржы, ар бир жаран бюджетти ачык көрө алат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Нарын облусуна болгон жумуш сапарынын алкагында Бишкек-Нарын Тору-Картына жолунун абалы менен таанышты. Бул тууралуу министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Белгилей кетсек, 17 февралдан тартып Нарын облусунда өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Учурда трассада кар көчкүлөрүн жасалма жол менен түшүрүү иштери жүрүп, атайын техникалар иштеп жаткандыгына байланыштуу унаалардын өтүүсүнө убактылуу чектөөлөр киргизилген. Президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн имаратында министрлер кабинетинин төрагасы тийиштүү мамлекеттик органдардын жетекчилеринин катышуусунда өзгөчө кырдаалдардын алдын алуу жана жоюу боюнча жыйын өткөрдү. Жыйындын жыйынтыгында бир катар тапшырмалар берилди. Мындан тышкары Акылбек Жапаров Нарын облусунда саатына 100 жүргүнчүнү кабыл ала турган автовокзал комплексинин курулушу менен таанышты. Долбоорду ишке ашыруу мөөнөтү 2023 жылдын 2-кварталы. Ошондой эле үстү-үстөгү жылы Нарын аэропортун жаңылоо иштери пландалууда. Андан ары министрлер кабинетинин төрагасы Кара Кече кенине барып, анын иши менен таанышты. Быйыл жолчуларды 2,5 миллиард сомго жалаң техникалардын баарын бүт жаңыртып беребиз да. Ошонун алкагында эле Бөбө Киргештен дагы суранып кетели. Жана бияктагы кар көчкү түшүп калганда бияк тараптан уже бара албай калат экенбиз. Долондун берки бетине дагы жанагын ачыңыз, расчетторду мага бериңиз. Техникалардын баарын алып келип бериш керек да. Жаз келатат, бир топ кар жаады, азыр эми селдер жүрөт, баары эле техника керек экен да. Кар айлап калганда колубузда күрөктөн башка эчтеке жок болчу эле, азыр эми техникалардын баары бар. Буюрса Нарын областына дагы чечип беребиз. Бүгүн 21 февралда кыргызстандык куткаруучулар Түркиядан кайтып келишти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Аларды тосуп алуу иш-чарасына өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев, Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Ахмет Садык Доган жана ÖKM'дин өздүк курамы катышты. Кыргызстанга аман-эсен келген куткаруучуларды куттуктаган Бообек Ажикеев эки өлкөнүн ар тараптуу кызматташтыгын жана куткаруучулардын аткарган ишин жогору баалады. Табигый кырсыктан жапа чеккен Түрк элине жардам берүүгө 182 адам жөнөтүлгөн. Анын ичинде 6 дарыгер, 5 боз үй тигүүчү болсо, калганы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучуларынан турат. Биздин куткаруучулар жер титирөө катталган аймакта жалпысынан 8 адамды уранды алдынан аман алып чыгып, 198 адамдын сөөгүн табышты. Инсарак эл аралык уюмуна кошулуу үчүн куткаруучуларды күжүрмөн даярдыкка келтирүүдө Түркиянын ички иштер министри Сулейман Сойлунун берген кеңеши жардамы менен бир катар ийгиликтерди жарата алдык. Ал эми мекендештерибизди жергиликтүү аэропорттун кызматкерлери кол чаап узап жаткандагы видео тарады. Кадрдан кызматкерлер менен чогуу жүргүнчүлөр да кол чаап ыраазычылык билдирип жаткандыгын көрүүгө болот. Кыргызстанда жазкы талаа жумуштары үчүн дыйкандарга 3 миллион литр дизель базар баасынан арзан 65 сомдон сатыла баштаганын Айыл чарба министрлигинин кабарлады. Маалыматта айтылгандай, дизелдин мамлекеттик материалдык резервтер фонду Red Petroleum компаниясы менен келишим түзүп сатып алган, ал райондорго квота менен бөлүштүрүлүп берилген. Айыл чарба министрлигинин дыйкандарды арзан дизелди сатып алуу үчүн айыл өкмөттөргө кайрылууга чакырды. Улуттук статистика комитетинин маалыматына таянсак, ушул күндөрү Кыргызстанда дизелдин базар баасы 74-75 сом болуп жатат. Кыргызстанда жазгы талаа иштерине 42,1 миң тонна күйүүчү май керектелет. Министрлик кабарлагандай, учурда мунай базарларында жана автомой куюучу жайларда 25 миң тонна дизель жана 20 миң тонна автобензин бар. Бишкек шаарында 20 февралдан тарта жаңы автобустук каттам кызмат көрсөтүп баштады. Номер 19 автобус каттамга чыкты деп маалымдайт Бишкек шаардык мэриясы. Бул коомдук транспорт Ак Ордо конушунан тарта Кустанай көчөсүнө чейин жүрөт. Каттамдын жалпы узундугу 36,6 км болсо, аралыгы 10 мүнөт. Бул каттамда жаңы алынып келген 11 даана автобус бар. Жаңы каттам шаар тургундарына жана кала конокторуна ыңгайлуу шарттарды түзөт. Дүйнө жаңылыктарынан
Түркиянын Хатай аймагында жаңы жер титирөөдөн кийин издөө куткаруу иштери учкучсуз учуучу Байрактар ТВ2 жабдыгы пайдаланылып жатат деп билдирди Анадолу. Бул жабдык Түркиянын коопсуздук боюнча башкы башкармалыгына тиешелүү. Түркиядагы жаңы жер титирөөнүн кесепетинен 6 адам каза болду. Андан тышкары Сирияда 1 киши көз жумду. Соңку маалымат боюнча эки өлкөдө 764 адам жаракат алганы белгилүү болду. Түркиянын ички иштер министри 3 имарат урагандыгын айтты. Ал жактардан издөө куткаруу иштери жүрүп жатат. Азырынча Сириянын бийлиги расмий түрдө каза болгондор жана жаракат алган адамдар тууралуу маалымат бере элек. Бирок Алеппо, Тартус жана Хама шаарларында дүрбөлөң жана түртүшүүнүн кесепетинен 4 киши каза болгондугу айтылууда. Кече 20 февралда Түркиянын Хатай провинциясында 2 рет катуу жер титиреди. Бул провинциялар Сирияга чектеш жайгашкан. Түркиянын Анадолу жалпыга маалымдоо каражаты билдиргендей, саат 20:04-тө 6,4 балдык жер титирөө болду. Андан кийин 20:07-де кайрадан жер силкинип, анын күчү 5,8 балга жетти. Соңку маалымат боюнча 6 февралда катуу жер титирөөдөн Түркия менен Сириядан 47 миңге жакын адам каза тапты. Алардын 40 миңден ашыгы Түркиянын жарандары. Ал эми Түркиядагы жер титирөөдөн жабыркаган жарандар үчүн Кыргызстанда ачылган атайын эсепке 21 февралга карата 55,757,825 сом жана 14,400 рубль түштү. Бул тууралуу Каржы министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Ош шаарындагы номер 5 тергөө абагында отурган эки жаран ачкачылык жарыялады. Бул маалыматты кыйноолорду алдын алуу борборунун Ош шаарынын жана Ош облусу боюнча жетекчиси Улукбек Абдулазимов тастыктады. Бизге бул боюнча маалымат келип түшүп, кече 20 февралда жеринен барып балдар менен сүйлөшүп келдик. Алардын бири оозун тигип алган. Экөө тең медицина кызматкерлеринин көзөмөлүндө, деди ал. Ал эми Юстиция министрлигинин жаза аткаруу мекемесинин басма сөз кызматы билдиргендей, эки жаран тең мамлекет берген тамак аштан баш тартышкан. Алардын бири сотко нааразы, экинчиси милиция кызматкерлерине нааразы болуп, ушул кадамга барып жатышат. Экөө таптакыр ачка эмес, болгону мамлекет берген тамак ашты жебей, үйлөрүнөн келген тамактан жеп жатышат деп айтылат маалыматта. Бийлик органдарынын бирдиктүү маалыматтык мейкиндиги түзүлүп, бухгалтердик эсептер ар бир кыргыз жаранына ачык жана жеткиликтүү болот. Бул туурасында Финанс министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Финансылык башкарууну өркүндөтүүнүн алкагында каражатты башкаруунун сапатын жогорулатуу үчүн бюджеттик мекемелердин финансылык чарбалык ишин борборлоштурулган эсеби маалыматтык системасы иштелип чыккан. Январь айынан баштап 10 мекемеде мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду, Айыл чарба министрлиги, Саламаттык сактоо министрлиги, мамлекеттик бажы жана салык кызматтары, Билим берүү жана илим министрлиги, Финанс министрлиги, Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги, Бишкек мэриясы, Лебединовка айыл өкмөтү менен эксперименталдык тестирлөө башталганы маалым болду. Ал эми 1 апрелден тарта бардык бюджеттик мекемелерде долбоорду ишке ашыруу пландаштырылууда. Кыргызстанда курулуштун сапатына талаптар Түркияга караганда жогору. Бул тууралуу Жогорку кеңештин профилдик комитетинин жыйынында мамлекеттик архитектура курулуш көзөмөл департаментинин директору Иманкул уулу Талантбек билдирди. Анын айтымында Түркия менен Кыргызстандын жеринин катмарын салыштырууга болбойт. Анткени СССР убагынан бери эле Кыргызстан сейсмологиялык аймак катары эсептелгендиктен биздин курулуш нормаларыбыз жана курулуш талаптары тиешелүү деңгээлде кабыл алынган. Түркиядан инвесторлор келгенде алардын курулуш долбоорлору биздин мамлекеттик экспертизага туура келбейт. Түрк инвесторлор бизде талаптар жогорку экенин айтышкан. Мына биздин Түркияга барган куткаруучулар 8-10 өлчөмүндөгү арматура менен курулуш имараттары бар экенин айтышты. Ал эми бизде көп кабаттуу үйлөр кеминде 16-18 өлчөмүндөгү арматура менен курулат. Бизде үйлөрдүн монолиттүү полдору чогуу курулган жана арматура менен бириктирилген, деди ал. Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар топтому ушуну менен жыйынтыкталды. Бул жана башка жаңылыктарды биздин социалдык тармактардагы официалдуу баракчаларыбыздан окуй аласыздар. Тагыраагы Instagram, TikTok, Facebook жана YouTube каналдарыбыздан. Кайрадан эфир аркылуу саламдашканча аман туруңуздар.